Doğandагы эң ири пахта заводунун бири Котен текстилде иш ыргагы күчөгөн кез. Дыйкандар агалтындын алгачкы жыйынын алып келсе, келишимди кардар өлкөлөр Туркия, Орусияга даярдалууда. Пандемиянын терс таасири базар басына дагы чоң соккурду. Өлкөнүн агалтыны өзгөчө Туркияга экспорттолот. Элдет боордош өлкөнүн ири текстил ишканаларынын ишмердүүлүгүнө таасир этип баат 4 сомго түшкөн. Ал эми заводду алгачкы жыйында эле 500 тоннага жакын агалтын жергиликтүү дыйкандар тарабынан тапшырылды. План 10 000 тоннага мерчемделген. Карантин мезгили дагы иштин иргелешин кечеңдеткен. Ana bir 500 tonnaga yaqin paxta cho'g'ildi. Shuni bu yil maqsadimiz 10 000 tonnaga yetkirish. Narxi bo'yicha ayta turgan bo'lsa, narxi hali chechilaylik. Faqat hozir dehqonlarga terimga aqcha berib turamiz. Terimning aqchasini olishib, paxtani terib olib kelyapti. Переработка qilib chiqqan siriyoni biz aslida Turkiyaga sotamiz. Hozir mana zavodimiz tayyor. Nasibse pandelde işte başlayacağız perarabotkasini. Biz eksport qilgani mana to'xtab qolib, endi ketyapti. Bu mahalda voloknolar tuganadi, zavod qolmasdi. Mana 2 oy, 3 oyga cho'zildi. Yo'llar bekik, mejlis gazsudatsiya gransilar bekik bo'lib, eksportga juda qiyinchilik bo'ldi. Оор жүк ташуучу унага жүктөлүп жаткан пахта Туркия өлкөсүнө жиберилет. Бул сыяктуу унадан күнүнө 3-4төн. Жаз мезгилиндеги карантин чараларынан улам азыр ташылууда. Туркия өлкөсүнө экспорттолууда эч кандай тоскоолдук жок экенин, чек араларда жетишилген келишимдер орун алганын түрк айтуучусу Адин Борхан белгилейт. 15 күн жол жүрөт. Өзбекстан, Казакстан, Орусия жана Грузия аркылуу мекенине кирип кетет. Hazır şu yakta ben pakta alıp götüremem Türkiye'de. Şu yakta ben özüm Özbekistan, Kırgızistan, Rusya, ondan sonra Gürcü'den Türkiye'ye varacağım. 15 günden ki kaytaremem inşallah Türkiye'ye. Yok problem yok. Problem hiç kim problem kıymadı. Biz özümüz yani yaşı gidip yaşı gelemez. Hiç kim bize problem kılmaydı. Дуанда күркүрөгөн көз. Дыйкандар түшүм жыйноо менен алек. Ал эми бул агалтын Кытай Республикасынан келген элита сортунда. Сапаты түшүмү дагы жакшы. Аянты 2 гектарды түзгөн агалтын таласы Зохредин мырзага таандык. Дыйканчылык менен алектенгендиктен жалгыз тиричилик эгин. Кытай өлкөсүнүн алдыңкы өрөөнү болгон элита сортун эккен. Быйылкы жылы түшүмү мол экенин, аянттан жалпы 8 тонна алууну көздөөдө. 2-3 теримдери ноябрь айынын башына барып каларына токтолду. Баасы завод менен келишимдик негизде болгондуктан азырынча чечиле элек. Кудай берсе жакшы, түшүмдөрү нормальный. Мына завод менен Котен текстиль менен договорум бар. Бар жоқ жақсы. Бил ошо 2 гектар Кытай уруктун өрөөндөн эккен. Эми көрүп турганыңдай терим башталды. Кудай берсе, эми ниетибиз ушу. Эптеп жыйнап алсак күзүнө. 2 гектардан буюрса эми 40тан келтирсе 8 тонна деген да. 8 тоннаны эме кылып турабыз азыр, үмүт кылып. Бия Кудайдан эми. Бааларын алы бүтөлөк алы, баа көрүнөлөк. Дуанда кылкандуу дан эгиндерин оруп жыйноо аяктоо алдында. Агалтын 2 гана Кара суу араван аймагында өстүрүлөт. Жалпы 9500 гектар аянтка айдалган. Былтыркы жылкыга салыштырмалуу 1500 гектарга аз. Облуста 11 ири пахта заводу бар. Айыл чарба тармагынын көлөмүн жогорулатуу жана айдоо аянтын көбөйтүү үчүн 3 эл аралык долбоор иштөөдө. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Ома Түрөн чарба корпоративи 2013 жылы түзүлгөн. 31 жумушчудан куралган өрөөн чарбасында өнүгүү көрсөткүчү жакшы. Быйылкы жылы 124 гектар аянтка эгин айдап, анын 114 таласы агалтын. Өлкө башчысы дагы Ошко болгон сапарында чарбанын ишмердүүлүгү менен таанышып, айыл чарба продукциясын өндүрүүдө салымы бар экендигин белгилеген. Чарбанын башчысы мамлекет каржы булактарды элетке багыттаганын жана чет өлкөлүк айыл чарба тармагы менен болгон кызматташтык туруктуу колго алынганына токтолот. Кыргыз мамлекети хиле алдыга жылдыгы мен 8 yıl мурда 13 жылы келгенimde өлкөлөр биринчи дыйканчылык кылганымда кимден тиyin алышты билместен бир жүдө проблема болгон. Минеральный удобрение мына үрөндө Кытай Республикасына Шинжан автономия республиканы айыл чарба академиясы менен макулдашып алдык. Уну специалисттер келди бу жерге. Mana 2 yıldan beri birlikte işleyapız. Oşlar ürünü apkegen elit ürünlerde.
Экономикалык көрсөткүчтөрү жылдык казынага карата 20 миллионду чапчайт. 7 гектар аянтка буудай өстүргөн. Статусу пахта өндүрүү болгондуктан Өзбекстан өлкөсүнөн техникаларды насыя кылган. Кадимки колдо эмес, агалтын техника менен гана жыйналат. Ал үчүн Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан $35.000 насыя катары каржыланган. Техника келгенден тарта жумушчу кол кыскарып, чыгым 3 эсе азайган. 3.75 теңге токтойт. Ортодагы разница сумманы көрүң, уже 7.8 сом разница кылат. Ошо 3.75-тен 1 кило терлеген пахтаны ичиден мамлекетке 75 теңге налог подоходко төлөп беребиз. А бирок ручной уборка кылганда 8 сом, 7 сомдан тергенде биз мамлекетке бир налог подоход төлөй албай калабыз да. У терлеген пахтаны эл алат да кетет да. Биз закону мындан төлөйбүз, мамлекетке төлөйбүз, бардыгын нормально кылабыз. Бирок алган кредитлерди бемалал каплайт. Алыгы эл менен ручной уборка кылгандан көрө машинада терлеген разница суммасы кредитлерди свободно каплайт да. Үрөн чарбанын агалтыны октябрь айынын башында жыйноо мерчемделүүдө. Адистештирилген техникалар болгондуктан кошумча күч тартылбайт. Мындан тышкары казынага салык төлөнөт. Насип кылса 400 тонна деген пахтаны энди ожидаемый прогнозумуз бар. Лекин энди пахталарыбыз биздики буюрса жүдө жакшы. Агар энди 40 центнерден средний болады, 35 центнерден болады деген ар кыл карталарга карап болуп да. Ошон үчүн биз 400 тонна пахта даярдаш планымыз бар. Мамлекет тараптан 90 тонна бизге пахта үрөнү даярдаш үчүн план берилген. Тан эгиндерине быйыл көбүрөөк басым жасагандыгына байланыштуу пахта өсүмдүгү 1500 гектар жерге азыраак эгилди быйылкы жылы. Былтыр 2019 жылы 11100 гектар жерге эгилген болсо, бүгүнкү күндө 9500 гектар жерге жалпысынан эгилип, биринчи терим кызуу жүрүп жатат. Учурда бардык региондорду айыл чарба өсүмдүктөрүнүн өз убагында уруп жыйноо максатында облустук жана райондук штабтар түзүлүп, уруп жыйноонун графиги иштелип чыккан. Ага жараша дан жыйноочу комбайн жана техникалардын маршруттары белгиленген. Абдумалик Базарбаев, Элемин Акбаев, Ош ТВ.